Чемпиондук кадам каналынын алтындай болгон көрүүчүлөрү, ассалому алейкум, кандайсыздар? Эң жакшы спорттун жанкүйөрлөрү, биздин каналдын алдыга жүрүп жатканы, бийиктиктерге жетип жатканы бир гана сиздердин жардамыңыздар менен. Сиздерге тек гана алкыш. Жана да биздин каналдан бүгүнкү көрө турган жаңылыктарыңыз мындай. Манчестер Ситиде топ деңгейде ойногон 2 оюнчу кетет. Родригону АПЛдын топ клубтары катарында көргүзү келип отур. Барселонанын токтойтун түрү жок. Бул сезондо требл алып бир гана токтойн деген сыяктуу. Ушул жана башка да футбол акбараттары сиздердин назарыңыздарда. Биздин эмгегибизди багалап, лайктарыңызды басып, каналыбызга жазылып коюңуздар эң жакшы болот. Жана биз кеттик. Вест Хэмдин тамаша чабуучусу бар. Мухаммед Кудус деген. Кудуска көптөгөн топ клубтары көз салып жатат. Бул сезондо алып калган эле, эми кийинки сезондо алып кала албай турган сыяктуу. Вест Хэм быйыл сатууга дайын экенин да айткан. Жана да АПЛдын топ клубтары кызыгып отурган клубтар жана Арсенал да, Ливерпуль да, Челси да буга эмнеге кызыгып жатат деп отурсаңыздар, бул Алек Кудустун Андербап экенине кызыгат. Жана Арсенал клубунун тренери дагы ошонусуна кызыгып өзүнө алдыргысы келет. Жана Англия клубтарынан бөлүк Сауд Арабиясы дагы көз тигип отур. Былтыртан баштап кызыгып келет. Быйыл да карап отурган жок, быйыл дагы өзүнүн клубтарына алып кеткизи келет. Сауд Арабиясына же болбосо Англия клубтарынын бирине барат. Албетте тандоо Кудустун өзүндө. Вест Хэм клубу сатууга дайын. Бирок накты кайсы команда Кудуска биринчи болуп басым жасайт, ошону күтөбүз. Жана ошону албетте сиздер биринчи болуп биздин каналдан билесиздер. Бернардо Силва деген тамаша оюнчу бар Манчестер Ситиде. Манчестер Сити Бернардо Силваны эркин агент ретинде жибергиси келбей, сатууга коюп жатат. Бернардо Силвага деген ишеними аяктаган сыяктуу Манчестер Ситинин. Жана Бернардо Силвага дагы айткан. Сени бул маусумдан кийин сатууга коябыз деп. Бизге көргөзгөн эмгегиңе жана кызматыңа рахмат деген акбаратты жиберген экен. Жана Бернардо Силва өзүнө катуу ишенет. Али да топ деңгээлде ойной алам дейт Бернардо Силва. Жана да Бернардо Силванын бирок Бернардо өзү айтып жатат, мен азырда жана кийинки маусумда дагы топ деңгээлде ойноп бере алам деп. Эгер Манчестер Ситиден кетпей калатын болсо, анда эгер кийинки маусумда да кетпей калса, Бернардо Силва негизги курамда чыгышына күмөн бар. Анткени Манчестер Сити жаңы оюнчуларды алат. Негизги курамда чыкпагандан кийин Бернардо Силва кышкы трансферде өзү жалдырап кетем дейт чыгар. Жана да Манчестер Ситиде дагы бир кете турган оюнчу ал Родри. Былтыр гана алтын топтун ээси атанган Родри быйыл Манчестер Ситиден кетем дейт. Родри жаракат алгандан кийин Манчестер Ситинин да оюну бир токтогондой. Жаракатынан айыккандан кийин Манчестер Сити алып калгысы келет, бирок Родриге дагы Реал Мадрид кызыгып жатат. Жана Родринин да өзүн кеткизи келгенин айткан. Родри Реалга барса, Тони Кросстун ордун басат. Тони Кросс кеткенден бери Реалга ушундай Родри сыяктуу оюнчулар жетишпей жаткан. Эгер Родри чынында Реал Мадридке барса, Реал Мадрид өтө күчөйүп алат бардык жагынан. Жана Родрини саткандан кийин Манчестер Сити Родринин ордун баса турган оюнчуну узак издей турган сыяктуу. Манчестер Юнайтеддин жанкүйөрлөрүнө өтө бир жакшы жаңылык бар. Аны да ушул Түрктүн 3 эң негизги деген катчылары Виктор Осимхенди сатып алат деген акбараттарды чыгарды. Бул жаңылык Манчестер Юнайтеддин жанкүйөрлөрүнө өтө жакшы жаңылык болсо керек деп ойлойм. Неге дегенде Манчестер Юнайтедке ушундай Осимхен сыяктуу чабуулчулар азыр абадай керек. Виктор Осимхендин таланты топ менен да, топсуз да өтө керемет ойной биле алат. Жана азыр деле мисалы алсыз командада жүрсө да өзүнүн
Алсыз командада ойноп жүрсө дагы голдорду батыратып салып атат. Аморим келгенден кийин артынан Gyökeres'ти дагы алып келет деген акбараттар бар болчу, бирок Gyökeres Манчестер Юнайтедке келбей турган сыяктуу. Синхенди алса дагы Манчестер Юнайтед үчүн жакшы болот, жакшы жаңылык болот. Жана да чабуулду күчөйтө калат. Жана да Матеус Куня бар, Вулверхэмптондун оюнчусу. Ошо оюнчуга да кызыгып жатат. Муну дагы алып алса Манчестер Юнайтед бир топ күчөйөчөт. Жана да Манчестер Юнайтед Лига Европасын утуп алса, 250 миллиондой евро каражат бөлүүгө дайын экенин жеткизген Манчестер Юнайтедтин чоңдору Рубен Аморимге. Бирок да Лига Европасын алсын албасын Манчестер Юнайтед баары бир өзүнө чабуулчу албаса бул кетиште алдыга жыла албайт. Рубен Аморимге да мүмкүндүк берүү керек сыяктуу. Рубен Аморим өзүнө керектүү оюнчуларын алып, эмки сезондо жакшы оюн көрсөтүүнү каалайт. Реал Мадридтин тамаша оюнчусу Родриго деген оң капталдан оюн көрсөткөн таланттуу оюнчусу бар. Жана ушул оюнчуга кызыгып жүргөн топ клубтар өтө көп. Кызыгып келет жана кызыга берет. Алардын бири Манчестер Сити. Ал эми экинчиси Челси болсо, экөө да катуу каалап атат Родригону алууга. Реал Мадрид сураган сумманы экөө тең берүүгө дайын сыяктуу. Эми Манчестер Сити силер бизден Родрини алып отурсуңар, биз эми силерден да жакшы оюнчуну алып калайык деп аткан сыяктуу. Эгер ушул маусымда Родригону жиберетін болсо, Родриго өзү да каалап жатат. Эгер Родригону жиберетін болсо, ушул маусымдан кийин кете турган сыяктуу. Родригону бир канча клубтар өзүнө алгысы келген. Мисалы, жылдызы жаңы элек кезде дагы айткан эле, мен Реалдан эч кайда кетпейм деп. Азыр жылдызы жанып тургандан кийин дагы Реалда калып калса таң калбайбыз. Барселона таң калтыруудан дагы да чарчаган жок. Ханси Флик таң калтырды. Эң биринчи негизги курамга Ансу Фатини чыгарды. Фатини чыгарган себеби Ханси Флик Эл Классикого даярданып жатабы, же болбосо негизги курам чабуулчулары чарчаганбы? Тренировкада өзүн жакшы көргөзгөндүр балким Ансу Фати. Ошон үчүн да чыгарып көргөзүп келгендер. Ансу Фати 11 айдан кийин алгачкы ирет старттык курамга илинди. Жана да негизги курамга илинди. Бирок Ансу Фати өзүнүн формасын жоготуп албаган, кече да жакшы оюн көргөздү. Бул салбаса дагы командага жакшы жардам берди. Жана да Ансу Фатинин топ клубтарда ойной алатырын дагы да көзүбүз жетти десек да болот. Жана да Барселона 40 сокку жасаган экен кечеги оюнда. Мальорканын какпасына мындай натыйжа тиркеди. Жана мындай натыйжа 2011 жылы тиркелген Реал Мадрид Реал Сарагоса оюнунда тиркелген. Ошол рекордду кайталап Барселона кайталап салды. 40 сокку жасап. 40 сокку жасаганы менен бир гана гол киргизди. Ал эми Мальорканын дарбазачысы Лео Романга дагы респект десек болот. 13 соккун кайтарган. Кечеги оюнда Педри үздүк оюнуна танды. Педринин оюну мыкты. Ар оюн сайын өзүнүн мыктылыгын көргөзөт. Жана Лео Роман дагы мыкты ойноду, бирок Педриге үздүк оюнчуну берди. Жалпы Барселона жакшы келе жатат. Негизги Барселона ушул маусымда требл жасайбыз деп аткан сыяктуу. Сиздер кандай ойлойсуздар? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып комментарияга жана каналга катталып кетиңиздер. Рахмат.